Бизде экинчи бөлүк видео. Биз суроо берели максатка. Азыркы күндө кайсы оорулар бар? Эң актуальный оорулар кайсылар болуп атат азыр? Мал жандыктагы. Азыр негизи көрүп атасыз, дүйнө жүзү азыр күнөн күнгө ар тармактуу өнүгүп атат. Ошондой эле медицина, ветеринарный медицина, инженерия, технология баары өнүгүп атат. Ошондой эле ветеринарияда, негизги медицинада өнүгүү көп болуп атат. Өнүгүүгө жараша бизде оорулар да көп болуп атат да. Негизги ооруларыбыз экиге бөлүнөт. Жугуштуу, инфекционный и жугушсуз. Жугуштуу оорулардан баягы бизде резонанс жаратып жатат полный эмеде, Кыргызстан боюнча яшур деп. Ушулар бул жугуштуу оорулар. Анан яшур, бешенство эле дайым бизде кездешип келет. Бешенство, сибирский язва. Булар бул жугуштуу оорулар. Булардын алдын алыш үчүн сөзсүз вакцинациясыны жүргүзүп туруш керек. Квартальный. Бир жылда, жок дегенде 3 жолу. Анан жугушсуз оорулар булар основном жугуштуу оорулар ар бир эле кой баккан, мал баккан адамда болот жугуштуу оорулар. Булар перелом болот, жемдерди көп жеп алат, истощение болот, ацидоз болот, гастрит, эндометрит, миокардит деген оорулар. Булар ушу жүрөктүн оорулары, ар кандай оорулар да. Буларды алдын алыш үчүн, жугуштуу ооруларды алдын алыш үчүн основном биз уйларды, мал жандыктарды, аттарды караганда сөзсүз шартын туура коюш керек. Анткени дегенде биз көп жерге вызовко барабыз, барсаң сарайы подвалда, скважинага өтүп турат. Барсаң сарайда зоогигиеналык талаптар жок. Ошол себептен буларда жугуштуу оорулар көп болот да. Анан көп жерге барсаң, мисалы үчүн бизде чөп камдайбыз да, пая камдайбыз сезондо, пресс камдайбыз. Ошол пресс менен эле паяны берип тура берет да буларда. Малдын организми тоyуттандырууда. Ар кандай жактан организмге тоyут кабыл кылат, неме востребовать этет да. Мисалы үчүн силос беришибиз керек жидкий кормдон. Ар кандай кормой добавкалар бар, костный мукалар бар. Ошолорду полный берген болсок, ошондо биздин малдарыбыз жугуштуу оорулардан арылат да ошондо. Ал сага бизден эми бир мал чарба сүйүүчүлөрдөн, эми кой баккан, мал баккандардан сага суроо менен чалып, бир рацион түзүп бер ушул мезгилге, мисалы үчүн азыр жазгы, кышкы мезгилдер болот го. Ошого ар кандай мезгилге ар кандай рацион түзүп бересиңби сен дагы? Түзүп беребиз. Эми Обязательно. Мисалы үчүн азыр бизде мал чарба кармагандар обязательно өз ветеринар менен кеңешип иш кылыш керек да, туурабы? Мына бордокуга койгондор дагы именно сен менен кеңешип, сен менен пландап, мисалы үчүн 3 айлык мен менен рационду түзсө, ошончо нелерди кошуш керек, кошпош керек, сен айтып бересиң да, туурабы? айтып беребиз. Полный, Азыр эң мындай точкасын айтып коеюн. Бука багуу, кой багуу, семиртем дегендер эң главный тазалык кармаш керек. Эң главный туяктын тазалыгы. Туяк таза болгон болсо, подстилка асты таза болгон болсо, любой малды өзүнүн ухота кичине, көп эмес, кичине карап койсоң өзү семирип кетет. Главный тазалык, гигиена. Ошол. Бизде эми 3-чү бөлүктө лечениясы жөнүндө, жанагы айтып кеткен оорулардын лечениялары жөнүндө 3-чү бөлүктө тартабыз. 3-чү бөлүктө дагы көрүңүздөр.